Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн ажырагыс бөлүгү болуп эсептелген президенттин алдындагы аскер бирикмеси Тагыраагы Улуттук гвардия аскер бөлүгү бүгүн 8 март аялдардын эл аралык майрамын утурлай мамлекеттик жана коомдук иштерде мыкты көрсөткүчкө жеткен. Пандемияда аскерлердин ден соолугуна кам көргөн айымдарга ыраазычылык билдирди. Зима Турузбековна сыйланат. Терапия бөлүмүнүн башчысы. Сыйлангандардын көпчүлүгү күч түзүмдөрүнүн айымдары. Бирөө ички иштер министри, бирөө улуттук мамлекеттик коопсуздук кызматы, бирөө чек ара жана башка. Алардын арасында Аярзат коомдук фондунун негиздөөчүсү жана төрайымы Чынара Мамажакыпова да аскерлерди коргоочу кийим менен камсыз кылгандыгы үчүн сыйланды. Аярзат коомдук фонду пандемия убагында жерлерде өткөрмө посттордо турган аскерлерди коргоочу кийим менен камсыздап келген. Эң коркунучтуу аймактарда ден соолугуна кам көрүп турган. Пандемияда ушул аскерлерди бардык деги эле Кыргызстан боюнча аскерлерге негизи Аярзат коомдук бирикмеси жардамыбызды аяган эмеспиз. Ар түрдүү дары дармек менен атайын коргоочу костюмдар менен ушундай колубуздан келген жардамыбызды бергенбиз. Ошону бир сыйлоо максатында, ошону бир урматтоо максатында ушундай бир жакшы бизге дагы ушундай иштерди, дагы жакшы иштерди жасаганга түрткү берип жатат десем болот да. Республикалык жоокерлер энелеринин комитетинин төрайымы Улкан Байгубатова бүгүн 8 март аялдардын эл аралык майрамы менен алдын ала куттуктап, аскер кызматкерлерин жана ошондой эле Аярзат коомдук бирикмесин дагы жакшы медаль сыйлыктар менен куттуктады. Деги эле эне деген бул дүйнөнү жарык кылып турган бир өчпөчү бир жарык деп дагы айтсам болот. Эне бул уюттун улуткусу деп дагы бекеринен айтылбаса керек. Эне бул тарбиялоочу, эне бул жар, эне бул коомдо ар кандай кесиптин ээлери эне бар биздин жашоо жарык десем дагы болот. Бул фонд буга чейин да бир катар башка мекемелерге да кол сунуп келген. Дагы да материалдык жардамдар менен иштерди эл үчүн жасай беребиз дешүүдө.